айтып өтөйүн жөнүндө айтып. Компания 1978 түзүлгөн. Мирой рынокто 41 жылдан бери иштейт. Кыргызстанда мына офистин ачылганына 10 жыл болду. 10 жылдан бери официалдуу түрдө иштеп келатат бул компания. 1 жылдык товар обороту 4,5 миллиард доллар. 300ге жакын продукциялар чыгарат. Бардыгы тең алоэ гүлүнүн негизинде плюс пчеловодство продукциялар. Анан бизде негизинен 4 багытта иш алып барат. Биринчи багыты бүт мындай ден соолукка керектүү витамин, минералдар, алоэнин гели, соктору ушундай нерселер да. Бардыгы тең ден соолукка керектүү продукциялар. Экинчи багыты уход за кожа деп коебуз, териге кам көрүү жааты. Кремдер, маскалар, бүт тери үчүн иштелип чыккан, косметологиянын эң алдыңкы жетишкендиктерин эске алуу менен иштелип чыккан дүйнөдөгү өтө чоң бренд продукциялар болуп саналат. Үчүнчү багыты личный гигиена. Зубный паста, самын, шампунь да ушундай нерселер 4 багытта ушундай иш алып барат. 4-үнчүсү могу жуучу каражат болуп саналат. Эми бул жактан мен негизинен адамдарга жаш экенсиңер, мени менен эле тең экенсиңер, бизнес кылууга көбүрөөк чакырам. Почему? Потому что дегенде продукцияларда сөз жок. Биз аларды талдап отурабызбы, отурбайбызбы, все равно компания Мирой рынокто 160тан ашуун өлкөдө официалдуу түрдө иштеп келатат. Миллиондогон өзүнүн дистрибьюторлору бар. Миңдеген адамдар ушул мүмкүнчүлүктү кармануу менен өзүнүн жашоосун жакшы жакка өзгөртүп атат. Продукция баары бир иштейт. Ошол продукцияны алуу үчүн бизге баары бир акча керек. Поэтому мен силерди көбүрөөк бизнесине чакырам, бизнесине кылгыла. Эч качан продукциянын деңгээлине карабагыла деп. Ошондой болсо да продукциялар боюнча кыскача айтып өтөйүн. Могу 4 түрдүү алоэнин согу. Товар обороттун жарымын ушул 4 түрдүү алоэнин согу жасайт. Булардын ичинен дагы эң көп сатылган Сарыбанкадагы алоэнин гели. Бул эмне үчүн колдонушубуз керек? Эмнеге вообще-то бул бизге керек да? Бүгүнкү күндө биз жеп жаткан тамак ашыбызда витамин, минерал аябагандай аз. Өзүңөр билгендей эле азыр аптека толтура, больница толтура, өнүккөн жабдыктар толтура, өнүккөн врачтар толтура. Почему оору азайбайт? Оору мурдагыдан да көп. Кайсы больницага барбайлы азыр оор жүрөт, Эмне үчүн дегенде биз бир гана нерсени билбей атабыз. Биз ден соолукта жүрүүнүн алдын алууну билбей атабыз. Поэтому бизде оору аябагандай көбөйүп атат да. Бүгүнкү күндө каалабайбызбы, биз жеп жаткан тамак ашыбызга кошумча бизге витамин, минералдар керек. Азыр биз ичип атабыз, сүт алып ичип атабыз, жумуртка алып жеп атабыз и так далее. Алардын бардыгында бизге керектүү витамин, минералдар мурдакыдай жок. Азыр мисалы мен үйдө биз мал чарбабыз бар, өзүбүздүн фермабыз бар, букалар байлап сатат жолдошум, мен уйсаймын. Бир жылда жок дегенде 4-5 жолудан антибиотик аттырабыз. Демек бизде даже таза эт дагы жок. Канчалык биз актанбайлы, натуралдуу өзүбүздөн союп жеп атабыз дебейли.